Сузак районунда 2015-жылы жасалган адам өлтүрүү фактысынын бети ачылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. 2015-жылдын 3-сентябрында Сузак районунун Кыржол айылынын 1971-жылы туулган тургундун сөөгү табылган. Карооду анын мыкаачылык менен өлтүргөндүгү аныкталган. Бул боюнча Жалал Абад облустук милициясы кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Бирок кылмыштын бетин ачуу боюнча көрүлгөн чаралар натыйжа берген эмес. Буга байланыштуу маркумдун туугандары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге арыз менен кайрылышкан. УКМКнын кызматкерлери ыкчам иликтөө жүргүзүп, натыйжада өлүмүнө шектүү катары 1989-жылы туулган айылдашын табышкан. Кармалган адам көрсөтмөсүндө жеке араздашуулардын айынан мас болуп барып өлтүрүп салгандыгын мойнуна алган. Учурда УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Бул ишке катышы бар башка адамдарды табуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгы айтылды. Бишкек шаардык прокуратурасы Борбордогу тез жардам борборуна текшерүү жүргүзүп, 18.413.000 сомду мыйзамсыз алышкандыгын аныктады. Бул боюнча көзөмөл органы билдирди. Алынган билдирүүгө караганда тез жардам борборунун жетекчилиги 2022 жана 2023 жылдын 7 айында айлык акыны үнөмдөө фондусуна бөлүндү деген шылтоо менен 18.126.000 сомду эмгекке катышуу коэффициенти катары борбордун бардык кызматкерлерине бербестен өздөрү мыйзамсыз бөлүп алышкан. Андан тышкары дарыгерлердин орточо кенже медицина кызматкерлеринин айлык акысына кошумча төлөм катары каралган акчаны ай сайын ич-чара бөлүп алышкан. Бул сумма 287.000 сом болгон. Айтылган фактылар боюнча кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси жана 210-беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгына тапшырылган. Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду Кыргызстанга 120 тез жардам унаасын алууга грант берет. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Министр Алымкадыр Бейшеналиев Россияга болгон жумушчу сапарынын алкагында Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору менен жолуккан. Анда тараптар Кыргызстанга тез жардам унааларын сатып алууну камтыган жаңы долбоорду талкуулашып, 120 тез жардам унаасын сатып алууга $3 миллион өлчөмүндөгү грант бөлүү боюнча макулдашууга жетишишкен. Министр фондко Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагына колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирип, кызматташтыкты мындан ары дагы бекемдөөгө жана кеңейтүүгө даяр экендигин белгилеген. Күтүлүп жаткан суук аба ырайына байланыштуу билим берүү департаментине мектептерде окууну кыскартылган графикке өткөрүү тапшырмасы берилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан билдиришти. Агылайык ата-энелерге балдарын бакчага кааласа алып келүү сунушталган. Ошондой эле жеке менчик мектептерге дагы ушундай эле чараларды көрүүнү сунуштоо пландалып жаткандыгы белгиленди. Бирок мөөнөтү так көрсөтүлгөн эмес. Мэрия Кыргыз гидрометеорология кызматынын маалыматына таянып, 17 февралдан баштап аба ырайы кескин өзгөрүп, суук болору күтүлүп жаткандыгын эскертти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Жапаров жумушчу сапары менен Москвага барган. Өкмөт башчылары Кыргыз-Орус соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташуунун маанилүү деген маселесин талкуулашкан. Анда энергетика, өнөр жай, транспорт, маданий, гуманитардык тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулду деп жазылат маалыматта. Тараптар ошондой эле Евразия экономикалык биримдиги жана КМШ жана башка көп тараптуу форматтардын алкагында кызматташууну мындан ары дагы өнүктүрүүнү талкуулашкан. Кумтөрдө алгачкы жолу алтын жер астынан казылып баштады. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев жаңы ыкма менен иштөөгө онлайн старт берген. Ал кен казуунун мындай ыкмасы алтын өндүрүүнү көбөйтүп, айлана чөйрөгө жана мөңкүгө зыян келтирбей экологияны сактоого мүмкүнчүлүк түзөт. Кумтөр кол компания ишканасынын президенти Алмазбек Бактабасовдун айтымында, алтынды жер алдынан казып алуу боюнча адистер тарабынан иштелип чыккан техникалык экономикалык негиздеме анын экономикалык натыйжалуулугу көрсөтүлүүдө. Алдын ала маалымат боюнча жер астынан 115 тонна алтын казып алууга болот. Мындай ыкма Кыргызстанда биринчи жолу иштелип жатат.